Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча отурумга Канатбек Исаев келген жок. Анын депутат менен мушташканы айтылууда. Бүгүн 17-июнда экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча депутаттык комиссиянын отуруму өттү. Анда бул комиссиянын 12 мүчөсүнүн 11 келип, Канатбек Исаев гана келген жок. Буга чейин 12-июнда Канатбек Исаев жогорку кеңештин жыйынында трибунага чыгып, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин билдирүүсүнө карата 15 мүнөттө сөз сүйлөгөн. Ошол сөзүндө Алмаз Бакушевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсүн алып келип туруп, КСДПнын тизмеси менен депутат кылды деп айткан. Исаевдин бул сөзү депутат Бактыбек Жетигеновго даректелгени жоромолдонуп жаткан болчу. Мындан улам экөө мушташып кетти деген сөз тараган. Бүгүн 17-июнь күнү Жетигенов эл өкүлү Канатбек Исаев менен мушташпаганын Супер KG порталына айтып берди. Ошол күнү Канатбек Исаевдин кабинетине барганым чын. Мындай эле бир маалыматты тактап алайын деп баргам. Эч кандай мушташ болгон жок, деди ал. Канатбек Исаев мушташтын болгондугу же болгон эместиги тууралуу комментарий бере элек. Супер KG порталы анын пикирин жарыялоого даяр. Депутаттык комиссия Алмазбек Атамбаевди оор кылмыштар боюнча айыптоодо. Бүгүн 17-июнда Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча депутаттык комиссиянын отуруму өтүүдө. Анда комиссия мүчөсү Талант Мамытов парламенттин төрагасы Дастамбек Жумабековго комиссиянын кайрылуусун окуп берди. Бул кайрылууда эмне себептен Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратып, кылмыш жоопкерчилигине тартуу керектиги айтылууда. Атамбаевга бир нече оор айып тагылууда. Биринчи, Алмазбек Атамбаев премьер-министр болуп турганда Орусиян жарандарына ок атуучу куралдарды тапшырган. Бул жарандардын арасында уюшкан кылмыштуу топторунун мүчөлөрү бар. Экинчи, Кой таштагы турак жайы мыйзамсыз алынган. Үчүнчү, Крим төбөлү Азиз Батукаев Алмазбек Атамбаевдин көзөмөлүндө мыйзамсыз бошотулган. Төртүнчү, Алмазбек Атамбаев премьер-министр болуп турганда 35 гектар жер тилкесинен айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан калктуу конуштардын жерлери категориясында мыйзамсыз которгон. Бешинчи, Дастан ишканасынын айрым кызматкерлеринин жардамы менен Кой таштагы жерди мыйзам бузуу менен сатып алган. Алтынчы, Чоң Сары Ойдо 61 гектар жер тилке Алмазбек Атамбаевдин атынан мыйзамсыз өткөн. Жетинчи, Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоочу компанияны Атамбаев өзү тандаган. Бул иштен улам мамлекетке чоң зыян келтирилген. 8-чи, 2016-жылы Аида Салянова интернеттеги социалдык тармактарында ЖБга көмүрдү мыйзамсыз ташып келүү боюнча жазып, Атамбаев жеке менчик компанияны колдогон деп айткан. 9-чу, Атамбаев президент болгондо бардык бийликти өз колуна алып, уюшкан кылмыштуу тобун түзгөн. Ал датка кемди курууда, тарых музейин оңдоого аралашкан. Бүгүнкү жыйынга комиссиянын 12 мүчөсүнүн 10-у келип, экиси келген жок. Алар Канатбек Исаев жана Кожобеков Рыспаев. Депутат Евгения Строкова кечигип келди. Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча депутаттык комиссия 13-июнда түзүлгөн. Анын толук курамы КСДП фракциясынан депутаттар Өмүрбек Бакиров, Евгения Строкова, Кожобек Рыспаев, Максатбек Эгембердиев, Республика Ата журт фракциясынан депутаттар Талант Мамытов, Бактыбек Райымкулов, Жыргалбек Турсукулов, Кыргызстан фракциясынан депутаттар Канатбек Исаев, Алмазбек Токторов, Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Алтынбек Жунус уулу, Бир Бол фракциясынан депутат Бактыбек Турузбеков, Атамекен фракциясынан депутат Канбек Иманалиев. ИИМ Атахан экс-президент Атамбаев Батукаевди бошотууну тапшырганын айтты. Мурдагы вице-премьер-министр Шамиль Атаханов экс-президент Алмазбек Атамбаев Крим төбөлү Азиз Батукаевди бошотуу боюнча көргөзмө бергенин айтты. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысынын орун басары Мырзалы Жумабаев атайын комиссиянын жыйынтыгында билдирди. Жумабаевдин айтымында мындай маалыматты сурак маалында Атаханов билдиргенин кошумчалады. Эскерте кетсек, бүгүн Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуу боюнча демилге көтөрүлгөн. Депутаттардан түзүлгөн атайын комиссиянын жыйыны өтүп жатат. Ысык көлдө жайлоодо күйөөсү аялын чабандан кызганып аны атып салганы айтылууда. Ысык көлдө жайлоодо жаран аялын чабандан кызганып аны атып салган. Бул тууралуу социалдык тармактардын бирине Акыл Сатыбалдиев аттуу колдонуучу жазып чыкты. Маалыматка ылайык, каргашалуу окуя кечээ 16-июнда болгон. Кечээ бизде кайгылуу окуя болду. Күйөөсү аялын малчысынан кызганып мылтык менен атып салыптыр. Деги адамдар эмне болуп баратат, деп жазган интернет колдонуучусу. Билдирүүсүндө Супер KG порталына облустук милициядан саат 16:00 чамасында тоодон адам өзүн өзү атып алды деген билдирүү түшкөнүн жана учурда окуянын чоо жайы аныкталып жатканын маалымдашты. Окуя болгон жер алыс болгондуктан унаа барбайт, байланыш да тартпайт экен. Өзүн өзү атып алды деген билдирүү түшөөрү менен оперативдик топ жөнөп кеткен. Учурда милиция кызматкерлери жеринде иш алып барууда. Кийинчерээк толук маалымат берилет деп билдиришти милициядан.